15 январга карата Кыргызстанда дагы 134 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жумду. Өлкөдө илде жугузуп алгандардын расмий саны 82.857 кишиге жетти. Жалпы ооругандардын 78.715 сакайда. Соңку бир күн ичинде 152 адам айыгып чыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020-жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1374 адамга жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы 10-январдагы кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда берилген добуштарды кол менен саноону улантууда. БШКнын маалыматына караганда 15-январга карата чет өлкөдө жайгашкан 5 шайлоо участогунан добуш бюллетендери келе элек. Жалпысынан кол менен эсептөөдө шайлоого жана референдумда берилген добуштардын пайызы теңелип, 39,29% түздү. Ал эми добуштарды автоматтык түрдө эсептөөчү көктөрдүн берген маалыматында шайлоого добуш бергендер 39,27%. Ал эми референдумга добуш бергендер 39,43% түзгөн. Боршайком маалымдагандай, кол менен эсептөөдө берилген добуштарда өзгөрүү болгон эмес. Референдумда берилген добуштардын 81,44% президенттик башкаруу үчүн. Ал эми шайлоого берилген добуштардын 79,28% талапкер Садыр Жапаров үчүн берилген. 10-январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өткөн. Мамлекет башчылыкта ат салышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалымат боюнча Садыр Жапаров 79,22% добушка ээ болуп, атаандаштарынан кыйла озуп кеткен. Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат 12-январда эскирген кант, печенье жана башка таттуу сатылган кампаны таап жапты. Мекеменин басма сөз кызматы 15-январда маалымдагандай, кампада 2017-2018 жылдары эле мөөнөт аяктаган таттуу азыктар сакталып турган. Мындан тышкары кампада таңгакталган азыктардын жасалган мөөнөтү тууралуу маалыматтарды өзгөртүүчү жабдуулар, таттуу азыктардын жасалган күнү жазылбаган актай таңгакчалары да табылган. Кампага мөөр басылып жабылды. Финпол 1 ай мурун жаңы жылдык майрамдарга карата эскирген таттуу азыктарды таңгактап, сатуу фактысында аныктап, кылмыш ишин козгогон. Анда айрым ишкерлер эскирип мөөнөтү өтүп кеткен таттуу азыктарды жаңы жылга кооз кутучаларга таңгактап, Бишкектеги жана Оштогу ири соода дүкөндөрүндө, базарларда өткөрүшкөндүгү аныкталгандыгы кабарланган.